Ассаламу алейкум. Эки Алейкум балам инвалид төрөлүп, бири чарчап калган дейт. Келиндер күнөөлүү болушат. Ушул темада көмүрөөк баян айтсаңыз дейт. Эми Аллахтын бергени, биз албетте Аллах энелерге эне болуу бактысын берет. Анан ошол бойкат кезинде түркүн шараяттар болот. Ошол жакшы маанай болуш керек, жакшы жагдай болуш керек, каалаган тамагын жеш керек. Анан эми ар кандай окуялар болуп калат, аны айтыш кыйын. Аллахтын бергени, эгер майып болуп калса мен бир нерсе деп айта албаймын. Эми тагдырга ошону жазган болот. Билбейм эмне деп айтар дагы. Майыптарын атайын эми докторлорго кайрылып көрүш керек. Балким кандайдыр бир дары дармектер менен, дарылануулар менен балким жакшы болуп кетер. Анан жакшы сөздү айтыш керек, жакшы аффирмацияларды айтыш керек. Энесини күнөөлүү кылышат. Энеси. Эми көбүнчө эми эне бул жерде эгерде мен бир эмелерди дагы көп жыл болду окуп анан бир дистерди көрдүм эле ушул бойкат аялдар боюнча келиндериме көрсөтөйүн деп. Ошондо бойкат болгондон баштап бүтүндөй шарты жакшы болуш керек экен да. Жалаң жакшы сөздү угуш керек экен, жылмайып жүрүш керек экен, жакшы даамдарды жеш керек. Эгер карса курса болуп кетсе, ага жаман сөздөр айтылса, ошол түйүлдүк эле момтеп аябай жаман болуп, жакшы сөздөр айтылып, сонун музыкалар угулуп, бир жакшы жагдай болсо, мынтип ошол керилип, ошого карап анан баланын ден соолугу башкасы ошого байланыштуу болот экен да. Киндик аркылуу азыктанып атпайбы? Эне керектүү чай менен нан деле жей берсе, эч кайсы витамин жок болсо канты өрчүйт, түйүлдү канты өрчүйт. Ошондон керектүү азыктарды алып бериш керек. Күйөө ошондой да түшүнүш керек. Ошон үчүн мен келин күйөөлөргө Абдулкадыр Дада уулунун мыкты китептери бар. Жук эле китептер, арзан эле китептер. Мусулман эркектин күйөөсүнүн алдындагы, мусулман эркектин аялынын алдында милдеттер жана мусулман аялдын күйөөсүнүн алдында милдеттери. Ошондо бүт жазып койгон да. Ата баласына айтып атат, сен мына үйлөндүң, анан үй бүлөлүү болдуң, башка бир кыз үйүңө келип калды, мана бойкат болду. Ошондо кандай мамиле кыласың? Момдай мамиле кыл. Төрөп калды, кандай мамиле кыласың? Момдай мамиле кыл деп. Кызга болсо энеси башка бир үйгө бардың, кайната кайненең бар, күйөөң бар, ал жакта башка үй бүлө мүчөлөрү бар, аларга мындай мамиле кыл деп. Ошо китепти мен тойлордо тиги үйлөнгөн жаштарга хадия кылып жүрөм. Азыр бир аз жок болуп калды. Мен Ноокаттан сүрүштүрдүм, Бишкектен сүрүштүрдүм, Кара Суудан бир аз жок болуп атат ошо китептер. Ошо китептерди алган жакшы. Ошондо эң сонун жазып койгонда, мына ошол маселелерге жооп тапсаң болот. Рахмат. Кыздардын медресесинде мугалим болгум келет. Ал үчүн кайсыл жерде билим алсам болот дейт. Ошол эле медреселерде окуп, күчтүү окугандарды алып калышат. Андайларды толтур эле окуп жүрөбүз. Медреседе окудум эле, анан ошол жерде калып калдым. Же болбосо ислам университеттерин бүтүп келип медреселерде мугалим болушу мүмкүн. Күчтүүлөрдү, мыктыларды мугалимдер алып калат ошол жерде. Ал үчүн жакшы окуш керек. Чын ниеттен окуп, анан жакшы аффирмацияларды айтыш керек да. Мен мыкты бүтөмүн, мен сонун алыма боломун, мен мыкты хафиза боломун, мен медреседе иштеймин, мен дагы башка жаңыдан тапшырган кыздарга, окууга келген кыздарга эң сонун билгенимди айтамын, сонун мугалим боломун деп аффирмацияларды айта бериш керек. Сөз, биз жакшы сөз, кандай сөз сүйлөбөйлү, жашообузга ошол сөздөрдү алып келебиз. Рахмат. Кайнежелер ичип алып, айлаңды кетирип, тынчтык бербесе эмне кылыш керек? Ошол кайнежелердин жаман жакшы болушуна эне себептүү, кайнене. Эгер кайнене жакшы болсо, кыздарым, бул биздин келинибиз. Мынау жеңеңер, мынау кайынсиңдиңер, келиниңер деп туруп жакшы сөздү айтат да. Анан келип, жөн эле менин чайымды ичип, келинин кызматын көрүп кете бергиле. Буга бир сөз тийгизбегиле. Бул иниңердин же агаңардын келинчеги деп туруп, кайнене бул жерде чоң ролду кайнене ойнойт да. Эгер кайнене өз төрдө отуруп алып, кыздарын да бүтүндөй жанына отургузуп, бол тез аны кыл, бол тез муну кыл десе, бул биздин кулубуз турбайбы, күңүбүз турбайбы биздин үйдөгү. Инимдин аялы дебейт да, биздин үйдөгү күң дейт да, анан кийин жаман сөздөрүн айтып, кийлигишип, чырды салып анан кетишет да үйлөрүнө. Ошондон сен өз үйүңдө кожойкесиң. Сен бул жака мен келиниме сөз тийгизбе деп айтыш керек да. Карагыла, 3 кызга караганда келинимди жакшы көрөм деп атпай Шора Башаттагы жолугушуудагы аял. Мен ошол аялды жакшы көрдүм. Келиңиз деп ушундай бир сонун аябай бир мындай маанайымды көтөрдү да.
айтып атса келини кара келинсем тиякта отурат дейт, карасам ал ыйлап атат да, кайнененин мыкты сөзүнө ал жөн эле ээрип кетип ыйлап атат да, карачы. Кыздарыма караганда аны жакшы көрөм деп атат. Ошол кыздарына ал айтат да, кыздарына айтып бүттү ал аял. Мен үйме келгенде келиниме жакшы мамиле кылгыла, мен аны жакшы көрөм, жонум деп койсо кандай жакшы алтыным. Ооба да. Кыздары көрөт дагы бир сөз айта албайт да. Кайнененин кабагына карап, келинге болгон мамилесине карап кыздар да ошентет да. Кыздар жөн эле келип, жөн эле кеткиле, сыйыңар менен эле, кийлигишпегиле келиндерге. Инстаграмдан жазган талак өтөбү дейт. Жок, бул маселеде силер угуп эле жүрөсүңөр алымдардан. Ошол тиги муфтиятка барыш керек, же ошол мечитке барыш керек, ошол кыйган молдо менен сүйлөш керек, молдо экөөнү тең угуш керек. Кайсы абалды айтты, эмне болду? Анан эми телефон аркылуу, палан аркылуу билбейм алдан. Ал ошол маңдай тескей отуруп, мен адаштым, мен айтып алдым, бирок мындай эмес, чындыгында мындай эмес, мен муну менен жашайм, мен муну жакшы көрөм десе, ал башка маселе. Ооба. Ошо мечитке барып, молдо экен алдына чечилет ал маселе. Карадыба кандай билинет, кайненем жолубузду байлап койгон дейт. Ушу кайненелердин келиндерине жаман нерсе жасаганыга мен эч түшүнбөйм да. Сен төрөгөн баланын аялы, келинчеги, сенин мыкты неберелерди кара эркелетип жүрөсүң. Эмне үчүн келиниңе жамандык кыласың? Мен ошол аялдарга түшүнбөйм. Демек, таптакыр руханий дүйнөсүндө миңте оору бар, өтө көп оорулары бар, мээнеттери бар. Аллахтан кабары жок, Аллахты тааныбайт, динден кабары жок аялдар гана жасайт ошону. Жасагандар да күнөөгө батат, жасаттыргандар да күнөөгө батат. Анан ошол баласына зыяны тиет, кийин баласы майып болушу мүмкүн. Эмне кереги бар ошонун? Мен ошого түшүнбөймүн. Андан көрө чайга, тузга, сууга өзүң фатихаларды окуп, аят аль-курсийни окуп, фалак настарды окуп, дем салып туруп эле ошону иче бер, кайтарма болот.